Жалал Абад облустун Майлы суу шаары бир кезде завод менен фабриканын чордону болуп турган. Азыр калктын саны 25 миңди түзөт. Майлы суу шаарында уран калдыктары бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбор Азияда коркунуч жаратып жатканын адистер коңгуроо кагууда. 1946-1967 жылдары бул аймакта иштетилген уран калдыктары көмүлгөн. Анын кесепетинен Майлы суунун эли бүгүнкү күнгө чейин булганган аба менен суунун курмандыгы болуп келишет. Борбор Азиядагы эң чоң уран калдыгы Кыргызстандын Майлы суу аймагында. Майлы сууда кансыз согуш жылдарында 1946 жылдан баштап 22 жыл бою 2 гидрометеорологиялык завод иштеп уран өндүрүлгөн. Завод 1968 жылы жабылган. Сууга жакын жайга көмүлгөн радиоактивдүү калдыктар бүтүндөй Фергана өрөөнүнө коркунуч туудуруп келе жатат. Коркунучтун масштабы чоң. Азыркы учурда номер 3, номер 18 уран калдыктары көмүлгөн жер сайга түшүп кетүү чоң коркунучу бар дешет адистер. Мына азыр мен өлчөп атам радиациянын көрсөткүнү. 6-чы калдыктын үстү 12-13 эле микрорентген көрсөтүп атат. Жалал Абад облустун Майлы суу шаарынын аймагында 23 калдык сактоочу жайы жана 13 токен калдыгы уран өндүрүштөрүнүн калдыктары жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттигинин Майлы суудагы адиси Каныбек Ташкенбаевдин берген маалыматына караганда, уран калдыктары көмүлгөн жайлар текшерүүдөн өтүп турат. Майлы суу шаарында 1946-67 жылдары Кыргыз гидроизолит заводу ураны иштетип келген. 20 жыл ал заводдун иштеткен уран калдыктары Майлы суу дарыясынын оң жана сол жээгине көмүлгөн. Союз урагандан кийин калдыктар көмүлгөн жерлер кароосуз калгандыктан уран калдыктары көмүлгөн жерлер жана тоо тектери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. Уран калдыктар боюнча такталган илгертен 23 жыл. Бирөөсүн которулду, бирөөсү көчкүнүн тагында калып кетти. Бирөө предварительно бар деген нерсени биз мынау проектировщиктер менен келип өткөн айда издеп таппадык. Там негласная мындай свалка болгон экен да. Недобросовестный шоферлор калдыктарды бияктан ташып кетип атканда түндө аңтарып коюп калып кеткен нерсе бар экен да. Ал свалканын түбүндө калып кеткен. Азыр негизи такталган 20 калдык бар. 20 калдыктын основною жакшы эле, бирок природный катаклизм дейбиз. Биздин калдыктар көбү сайдын жээктеринде. Колот эле алып кирип төгө берген. Анан өзүңөр билгендей 90-жылы ушул кылым башталгандан кийин көчкүлөр пайда болуп калды. Эрозия деп айтылат. Ошо көчкүлөрдүн коркунучтан мына азыр 7-5-тин мурдагы жылы 17-жылы чоң көчкү түштү го бизде Кара Жагачыкта. Ошол көчкү дагы мониторинг боюнча дагы жылышы мүмкүн деп атат. Ал жылып сууну бекитип калса, суу көтөрүлүп түгүн жууп кетиши мүмкүн. Каныбек Ташкенбаевдин айтымында калдык сактоочу жайларга эң чоң коркунуч туудурган бул табигый кырсыктар. Маселен, 2 жыл мурун уран калдыгы сакталган жайлардын бирине жакын жерге көчкү түшүп, сууну бөгөп калган. Буга чейин эл аралык уюмдардын жардамы аркылуу суу жээгинде өтө кооптуу деген калдыктардын бири жабылып, башка жайга көмүлгөн. Биз азыр 6-чы калдык сактоочу жайдын үстүндө турабыз. Бул 6-чы сактоочу жай илгертен болгон. Бирок 3-чү сактоочу жай көчкүгө коркунучтуу болгон себептен бул жерге мына аркабыздагы дамбага 5-чи атыбалды ташып алып келгенбиз. Дамба курулган. Бунун үстүн кеңейтип 3-чү калдыкты 150 миң куб ашыгы менен ушака көмүлгөн. Бул жумуштар 10-чу жылдан баштап 13-чү жылга чейин 3 жыл içinde болгон. Bunun технологиясын захоронениесinin планы боюнча Визутек компания Германиядан тендер утуп алып, ошолордун программасы менен бекитилген. Үстүнө 1 метр ак топурак менен жабып, анда жарым метр мындай щебенка сайдын шагалы менен жабылып калган да. Азыр буну прибор менен өлчөсөк эң
12, патология 15 микрорентген көрсөтүлөт. Это даже нормадан ниже, да? Радиациондук калдыктар сакталган жайлардагы экологиялык абалга баа берип, техникалык экономикалык негиздемелерди жасаган германиялык Визутек компаниясынын адистери Майлуу сууда атайын изилдөөлөрдү өткөрүштү. Азыркы учурда номер 3-18 уран калдыктары көмүлгөн жер сайга түшүп кетүү коркунучу бар. Ошол жердеги 140 000 куб калдыктар башка жака көмүлдү. 8 уран көмүлгөн жайда турабыз. Орусча аталышы хозсохранилище номер 8. Азыркы убакыт мына бул жабдыктын аты СРП деп коет. Дозиметриялык жабдык. Ушу гамма фон деп коет. Ушу гамма фонду өлчөп көрсөтөт ушул прибор. Табигатта адам радиацияны сезбейт. Адамдын сезүү органдары бир гана ушундай жабдыктардын жардамы менен гана өлчөсө болот. Азыркы мезгилде мына бул жерде 16-17 микрорентген саатты көрсөтүп атат. Бул жерге ошол хвостовой материал, уран калдыктары убагында көмүлгөн. Азыркы мына ушул өлчөп аткан жерибизде 16-17 микрорентген саатты көрсөтүп атат. Бул талап ченемдердин ылайык келет. Өзү ошол уран калдыктары боюнча өзүнчө ченем болгон да, норматив болгон. Ал ошол көмүлүп атканда ошого карата ошол талапка ылайыкташып көмүлгөн. Анын эмеси боюнча ушул көмүлгөн айланасы мурда тосулуп турган да. Эми кийин тилекке каршы бүт талкаланып жок болуп кетти. Тосулуп турган, анан зымдар менен, тигенек зымдар менен тосулуп турган. Ошондо бул жерде локально анча-мынча точкалар калса деле уруксат болгон ошол убактардачы. Мисалы 15 микрорентгенден эмес, максимально 100га чейин бир локалдуу бир кичинекей точкалар калса деле ал норма болуп эсептелинген. Себеби бул тосулуп турган да. Ал эми Майлуу суу шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин айтымында, калдык сактоочу жайлардын гамма нурдануусунун орточо деңгээли колдонулган прибордун көрсөткүчү боюнча 15 рентген саатын түзөт. Анын айтуусунда номер 8 жайда атайын прибор менен текшерген мезгилде фону нормада экендиги аныкталды. Радиациялык фон 60га чейин нормада болот. Андан ашып кетсе бул коркунучтуу дешет адистер. Эми биринчи кезекте ошо онкологиялык ооруларды айта турган болсок, онкологиялык оорулар бардык эле жерде азыр өсүп атат, көбөйүп атат. Анан башка район шаарларга салыштыра турган болсом, мисалы мен өзүмдүн Жалал Абад областындагы район шаарларга салыштыра турган болсом, биздин көрсөткүчүбүз Жалал Абад областынын орточо мындай көрсөткүчү бар да, ошондон бир аз жогору. Анан бир аз деген мен мисалы 1,2 ушундай 1,3 эсеге көбүрөөк. Бирок ошону менен катар эле башка бизден көрсөткүч чоң болгон райондор бар да. Мисалы Тогуз Тороо району бизден биздикинен 2 эсе көбүрөөк. Мисалы ал жерде эч кандай уран казылган эмес, мындай шахталар болгон эмес да. Анан бир аз көбүрөөк болуп атканы эмнеге байланыштуу, кандай экенин, анан именно могу кошкаранчылардын таасири деп мен аны айта албайм, себеби аны үчүн атайын изилдөө иштери жүрүш керек да. Союз убагында уранды иштете турган завод ушул жерге курулган. Майлуу сууда уран бар экендиги 1008-жылы эле белгилүү болгон. Бул жерде 1000 тонна породадан миллиграмм гана уран чыккан. Биздеги уран жетишсиз болуп, Польшадан, Чехословакиядан, Германиядан, Венгриядан жана Япониядан уран контейнерлер менен алынып келинип ушул жерде иштетилген. Анын калдыктары Майлуу суу дарыясынын оң жана сол жээгине көмүлгөн. Ушул нерсе далилденгенден кийин Майлуу суудагы уран калдыктары көмүлгөн жерлердин орчундуу проблемаларын чечүү үчүн Дүйнөлүк банк акча бөлүп берген. Учурда маанилүү долбоорлор иш жүзүнө ашууда. Технико-экономическое обоснование жана оценка на воздействие на окружающую среду деген Майлуу суу шаарында ичинде ошонун негизинде
долбоор 2017 жыл октябрь айында башталган. 2020 жылы март айындарда бүтөт. Ошо негизинде ошо кең калдыктардын зыяны кандай экология таасирин бергенде, кандай элге ошо жашоо турмушуна шаарлардын ичинде ошонун негизденип, изилденип, анан ошонун ичинен полный бир обоснование берет, канча каражат кетет, канча акча кетет, ошо кең калдыктарды каяка көчүрөбүз, кандай кылабыз. Анан ошо негизинде экинчи этап башталды. Ал эми Кыргыз КИИЗ изилдөө институтунун башкы инженери Мурадил Мырзалиевдин маалыматы боюнча жер казып изилдөө иштерин жүргүзгөндө калдык сактоочу жайларды жана кең калдыктарды реабилитациялоо жумуштарын аткаруу, аталган объектилерди коопсуз абалга келтирүү үчүн чет өлкөлүк инвесторлорду, донорлорду тартуу максатында Европа биримдиги Евразес менен кызматташуу иш-чаралары жүргүзүлүп келди. Негизинен бардык эле калдык сактоочу жайларда коркунуч бар, кандайдыр бир даражада биринде көбүрөөк, биринде азыраак. Ошол бардык ушул проекттин алкагында камтылды, аныкталды, анан сунуштар эң аягында корутунда сунуштар киргизилди. Кээ бирлерин такыр перенос кылыш керек, башка жайга которуш керек. Кээ бирлерин тегерегин жакшылап тосуш керек, адам, мал кирбей турган болуш керек. Анан дагы Кара Жыгач деген бир участогу бар Майлы Суу шаарынын. Ошол жерде кээ бир үйлөрдүн огороддорунда, үйлөрдүн өзүндө дагы баягы дозасы дейбиз, дозасы санитарлык нормалардан ашыкчыраак болгон жерлер дагы болгон да аныкталган. Ошолор боюнча дагы шаардын мэриясына, санэпидстанцияга, Кыргызстан өкмөтүнө, МЧС аркылуу сунуштар киргизилген. Майлы Суу шаарынын жергиликтүү тургундарынын айтымында уран калдыктары көмүлгөн жерлердин мында жашаган тургундарына ден соолугуна терс таасирин тийгизип келет. Айрыкча жыл сайын жаз келип, карлар эрип, жамгыр жааганда агынды суулар тоолордон түшүп ичүүчү суу булганат. Мына ушул мезгилде ооругандардын саны да көбөйөт. Алыстан келген адамдар калдык көмүлгөн жерди билип калса, башым ооруду деп да алышат. 1970 жылдан бери жашаймын. Ошондо келгенмин. Бизде мына уранды жапканда бизде эл аз болсо керек эле зыян бар жогун билбейт элек. Кийин уран мына лей береке төккөндөн кийин бияктан аяка төккөндөн кийин биздин үйдүн өйдөгүндө да бир кек деген жер бар, кек төгүлгөн жерлер бар. Мунун таасири жаман катуу тийип атат. Тийгенде дагы мынагы Сарбияда ошо уран төккөн жерден бир киши отдельный карабал болуп иштесе эле, ошонун жанына төккөндөн ал киши да өтүп кетти. Мунун таасири жаман катуу. А жерде инвалид төрөгөн аялдар болуп атат. Анан кийин мына лей береке дагы алып келип төктү. Мындан кийин мына эми козгоп көмүлүп калды десек, 2000-жылдарында 2005-жылдарында аларды козгоп, аяка төгүп, бияка төгүп, мына ушундан бери биз бут оору, бел оору, баш оору деген нерселерди ушундан таап атабыз. Биз эми мына бир Майлы Суу шаары тоолук жер, свежий воздух болуш керек. А биз каякта бир эмелерди жуттап, ооруп, ушундан өмүрүбүз калтайып атат балдар. Уран бар эми, жана уран деле болуп атат, мындай төрөгөндөр, анан эми төрөп калып атат. Кудай сактасын, эми урандар жаман болуп атат, кандай болуп жок билбейбиз, ооруп атабыз уранда. Это думают люди, которые не знают. А вот то, что не знают, вот где 27-й или вот как он называется, ну, где заводская, там где кинотеатр старый, там яма с ураном была. Об этом не думают, что они живут на ней. Вот там надо было смотреть. Здесь сейчас все сделано нормально. А так я могу сказать, на Северном 90 лет старикон бегает. Разница. Ошо урандын зыяны көп. Бул жактан туугандарыбыз келсе оорушат сөзсүз. Жүрөктөрү ооруйт, баштары ооруйт. Ошо бизге билинбейт, бирок көнүп калганбыз. Анан ушу өйдө жактарда урандын жанында жашагандарга билинет. Балдары жанагындай төрөлүп, инвалидтер өлүшүп ошентишип атат.
Ошондой эле төрөлгөндөн бери ушул жерде жашап келгендер да ушул жашка чейин эле дартка чалдыкпагандыгын айтышат. Уран калдыктары адистердин дыкат көзөмөлүндө болуп, тереңдикте көмүлгөн. Андыктан анын коркунучу жок деп эсептегендер да бар. 20 жылдан ашуун убакыттан бери ушул аймакта жашап келген Токтобек Бердибеков кароосуз калган жерди өздөштүрүп бакка айландырып алган. Ушул жерди брошенный бак эле. Ушул жерди өстүрүп бак кылып жашаганыма бир 20 жылдан ашып калды. Бирок эч кандай зыянын көргөн жокпуз. Себеби дегенде баягы бул өзү айтат го, сырыстан качат экен радиация дегенде. Баягы МЧСтер келип иштеген маалда мен даже үйүмө, комнатамдын ичине чейин жанагындай иренген эмелерин таштап кетти. 6,5 көрсөттү. Шаардын центринде 24 көрсөтөт. Оногу адырлар да 27 көрсөтөт. Бул карап көрсөң даже шаардын ичинен таза болуп атат да. Баягы самый главный бул жерде багдаракты көбөйтсөң, ошол радиация жанагындай адамга зыяндуу нерселерди жок кылат. Бала чакам деле жакшы. Майлуу Суу шаарында 25 000 калк жашайт. Анын 2 000 миграцияда жүрүшөт. Майлуу Суу шаарынын мэри Мурадыл Маматовдун берген маалыматына ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттиги тарабынан берилген тартипте 3 жыл мурун Майлуу Суу шаарынын жалпысынан 6 миллиондон ашуун акча каражаты бөлүнүп, номер 5, 7, 20 жана 21 калдык сактоочу жайларда жана номер 8 кен калдыгында авариялык калыбына келтирүү жумуштары аткарылган. Долбоорлор менен катар эле иш алып баруу кийинки аракеттерге да жол ачылды. Мына 2-нчи жыл азыр жыйынтыктап атат. Консорциум Визутек тарабынан изилдөө иштери изилденип бүтүп калды. Жакын арада мына отчеттун күтүп жатабыз. Ал изилдөөдө толук шаардагы ушул уран калдык сактоо жайгашкан жерлердин канчалык элге кооптуу жана ошондой эле Фергана өрөөнүнө кооптуу, ушул багытта кенен чоң изилдөө жүргүзүштү. Ошонун изилдөөнүн негизинде кээ бир сай жээгинде жайгашкан уран калдык сактоочу жайларын көчүрүүгө туура келип турат. Ал эми жергиликтүү элге таасир тийип атканы бул негизинен баягы ден соолукка зыяндуулугу бар. Ошол багытта ушул долбоор негизинде биз дагы элдин атынан жардам сурап, шаардын инфраструктурасына кичине салым кошсо экен, больница жагына, оборудование жагына салым кошсо экен деген өз сунуштарыбызды бергенбиз. Шаар мэринин сөзүнө караганда, жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүлөрдүн алдын алуу, жерди эрозиядан сактоо максатында жыл сайын Токой чарбасынан көчөттөрдү алып келип эктирүү маселеси чечилүүдө. Бир нече калдык сактоочу жайларында коопсуздук эскертме белгилери орнотулду. Эл менен болгон бир канча жолугушууларда калдык сактоочу жайларга мал киргизбей, адам баспай турган болушу үчүн айланасын тосуу талаптары коюлган. Элге ушул уран калдык сактоочу жайлардын жайгалашкан ал жака мал жайбоо боюнча ошондой эле басып барбаш үчүн көп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок негизинен могу Майлуу Суу шаарынын өйдөңкү өрөөн жагында жайгашкан уран калдык сактоочу жайлар. Анан бул жерде Сарыбенин айылдын аймактын эли мал чарбачылык менен алек кылышат. Ошого баягы тосмолор жоктугуна байланыштуу малдар жайылып келет да. Тосмолор боюнча айта турган болсом, баягы 90-жылдары союз курапкан кезде бир жагынан эл ошол убакта бузуп кетти дегенден алысмын. Бул өзү физикалык жагынан износ болуп, тосмолор жана зымдары дагы сапаты начарлаганына байланыштуу бул жок болгон да. Азыркы күндө ушу долбоор негизинде ошо тосмолорду дагы киргизип жатабыз. Тосмо куруп, мындай белгилерди дагы коюп берсе экен деген ошо иштер жүрүп жатат да. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу долбоору 2004-жылы ишке киргизилген. Уран калдыктары жергиликтүү калктын ден соолугуна зыян келтирбеш үчүн номер 3 калдык номер 6 калдыгына көчүрүлгөн. Эгерде уран калдыктары сайга түшө турган болсо, бир гана Кыргызстанга эмес, Орто Азияга экологиялык катастрофаны алып келиши мүмкүн дешет адистер. Андыктан бул жаатта комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Практика жүзүндө көрдүк. Могул жерде 3 уран калдык сактоочу жайды 6 уран калдык сактоочу жайга Дүйнөлүк банктын каржылоосунун негизинде көчүрүлгөн 2009 жылдары.
ошонун негизинде азыр ал жерге барып туруп баягы радиационный фонду өлчөгөндө норманы көрсөтөт да. Бул бир, экинчи жагынан ал жерди көчүргөндө азыркы мындай современный типте жасаган үчүн ал уран калдык сактоочу жайдын үстүнө чөп чыкпайт да. Чөп чыкпайт, ошон үчүн мал да аякка баспайт, мал жайылбайт. Ошондой азыркы дүйнөлүк стандартка ылайыктуу кылып туруп көчүрүлгөн да. Азыркы изилдөөнүн негизинде бизде ошол убакта жетишпей калып кеткен 18-8 уран калдык сактоочу жайлар бар. Мына сайдын жээгинде жайгашкан, Малюсу дарыянын негизинде, дарыянын жээгинде жайгашкан. Ошолорду көчүрүү зарыл деп азыр белгилеп жатышат. Мунун түбүн изилдеп чыгышты. Түбүндөгү баягы почвадагы нымдуулук болуп, суу пайда болуп, мондай 2017-жылы болгон жер көчкүлөр же жер тирөөлөр боло турган болсо, жылып Малюсу дарыясына кошулуп кеттүү коркунучу бар да. Майлуу шаарынын аймагындагы калдык сактоочу жайлардын жана кең калдыктардын айланасында атайын тосмолор жана радиациялык коопсуздук белгилери убагында болгон. Союз тарагандан кийин алар кароосуз калып, тейленбей, көзөмөлдөнбөй жараксыз абалга келип, кээ бирлери уурдалып көпчүлүгү жок болгон. Коргонуу жок, ограждение жок. Ограждение Союз убагында болгон. Бирок 90-жылы заводдорубуз токтоп калып, элдер эле ошо зымдарды, столбуларды бар жоон ташып алып кетип калган да. Аны 20 калдыкты кайра коргоп коюш үчүн өтө көп каражат керек. Ачык эле сөз, биздин Кыргызстандын акчасы анда, биздин МЧС деле Кыргызстан деле андай акчаны бизге бере албайт. Ошон үчүн биздин оюбуз ушул проектте заложено все. Көчүргөнүн көчүрүп азайткандан кийин стабильный жакшы кылып коргоп койсо, ошондо мал деле кире албайт, зыяны жок болот. Мындай аркамда турган знактар ар бир калдыкка коюп чыкканбыз, 1 эмес 2ден даже. Бирок эл ушунчалык көнүп калган, коркпойт. Кадимкидей эле коюн деле кайтара берет, өзү деле баса берет. Азыр дагы токтоп калды. Объектилерди кайтарууну кошпогондо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлардын жана кең калдыктардын айланасын тосуу жумуштарына орточо эсеп менен 21 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталган. Агенттик тарабынан калдык сактоочу жайларды жана кең калдыктарды реабилитациялоо жумуштарын аткаруу аталган объектилерди коопсуз абалга келтирүү үчүн чет өлкөлүк инвесторлорду, донорлорду тартуу иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Идет работа, подготовительная работа. Эту работу, ремонтационную работу делать будет компания «Визутек». Это Еврокомиссия. Еврокомиссия, они деньги выделяют. Сколько это, много денег, где-то в рамках. Туда общей сложности будет, наверное, где-то 20 миллионов долларов примерно. Они деньги выделяют, сейчас будет в декабре, наверное, уже начнутся работа. Уже начнутся. И там будут перенос будут делать, будут, в общем, закрывать и будут идти рекультационную работу до 23 года. Майлуу шаардык мэриясынын атайын кайрылуусунун негизинде көмүлгөн уран калдыктарынын зыяндуулугу канчалык деңгээлде экендигин билүү жана жашоочулардын ден соолугун аныктоо максатында шаардын жергиликтүү тургундары 2012-жылдын июнь айында акысыз медициналык текшерүүдөн өтүшкөн. Бишкек шаарынан 15 адамдан турган топ Майлуу шаарынын калкын 20-июндан тартып 30-июнга чейин текшеришкен. Алардын арасында түрдүү адистер болуп, атайын радиациялык коопсуздук боюнча адис, ошондой эле бир топ адистер дагы келген. Изилдөө тобу өзгөчө Сарыбей айыл округуна караштуу айылдарды текшерүүгө алышкан. Бардык табигый реакциянын булактары көзгө көрүнбөй тургандыгын баса белгилешкен. Ошол себептен улам бул проблема аталган шаарда жашагандар үчүн өтө актуалдуу болуп саналат.
Мындан тышкары шаардагы көпчүлүк имараттар согуштан кийинки эски курулуштар болуп саналат. Ал курулуштар үчүн жергиликтүү жаратылыш материалдары таштан колдонулган. Алардын арасында радиоактивдүү тоо тээктери да болушу мүмкүн дешет адистер. Уран калдыктары көмүлгөн жерлерге жакын жашагандар арасында боюнда бар төрөй турган аялдардын жаңы төрөлгөн балдардын ден соолугуна уран өзүнүн тескери таасирин тийгизери айтылууда. Ошондой эле элди таза суу менен камсыз кылуу эң көйгөйлүү маселе экендигин Майлуу суу шаарынын жетекчилиги да моюнга алат. Алардын айтуусунда жаздын келиши менен карлар эрип Майлуу суу шаарында таза суу стандартка жооп бербей калат.